Өткөн жылы дүйнө элдеринин энциклопедиясын алууга чогултуп жүргөн акчасын коронавируска каршы күрөшкө кошкон 10 жаштагы Темирдан Сабрединов бул жолу да чыныгы патриоттуктун үлгүсүн көрсөттү. Кыргыз-тажик чек арасындагы кырдаалды Арзамат уюлдук телефонго деп 8 айдан бери топтогон 1300 сомун Баткен элине жардам кутчасына салды. Менин туугандарым утуп кетсин жана оорубасын, биздин Кыргызстан биздин жигиттерибиз көп болсун жана биздин Кыргызстаныбыз өнүксүн деп бердим. Кичүүлөрү минтип жаткан соң кадырлуу карыялар карап турмакпы. Көп жылдар бою ички иштер органдарынан эмгектенип кийин ардактуу эс алууга чыккан Каныбек Белеков кандуу кылмыш жана жамандык эмне экенин жакшы билет. Өз айтмакчы бир аз жашыраак болгонунда чек арага жетип барып, уштап да күндүр-түндүр кызматтагы кесиптештерине жөлөк болмок. Бирок антүүнүн азырынча зарылчылыгы деле жок. Андыктан ал аздыр көптүр салым катары акчасын жана жаңы төшөнчү менен кийим-кечектерди тапшырды. Анан элге кайрылары менен колуңардан келген жардамыңарды бергиле. Кийим-кечек болобу, акчалай болобу. Колдон келсе көп эле акча берсе болмок, анан пенсиябызда тиелек. Анан тийгенчекти акчаны бере туралы деп бердик ошол. Кийинки 4 күн бою эртең менен саат 9-дан түнкү 12-ге чейин иштеген Баткен биз сени менен биз жаштар штабында эл аягы үзүлбөдү. Ошондой эле анын мүчөлөрү бардык райондордо көчмө окутуучуларын уюштурушуп, алар бөгсө болбоду. Жабыла көтөргөн жүк жеңил эмеспи. Натыйжада нактылай 1,5 миллион сомго жакын каражат жана турмуш тиричиликке керектүү буюмдар, азык-түлүктөр жүктөлгөн унаа алыскы сапарга аттанды. Акчаны жана ошондой эле чогултуп берген каражаттарды биз өз колубуз менен ошол Баткенде эң кыйналып аткан жерине нарын элине, нарын жаштардын атынан деп колмо-кол түз тапшырып беребиз. Жабыркаган үйлөргө кеңешип атабыз, эми толук азыр чечим кабыл элекпиз. Сертификат тапшыралы деп атабыз. Акчабыздын суммасына жараша мүмкүн 100 000 сомдукпу же 50 000 сомдукпу ушул атайын сертификат тапшырып, анан акчаны колмо-кол тапшырып беребиз. Эңирде жардамды кол сунуу максаты көзөлгөн жогорудагы иш-чарага ыктыярчылар тартылып, алар тыным эмне экенин билишпеди. Ошого жараша мээнеттери текке кетпей, жергиликтүү эл эч нерсесин аянбай, дилдеринде Баткенде жабыр тартышкандар менен бирге болушту. Кичинекей баласы барбы, декреттеги ыктыярчыларыбыз бар болчу да мурда биз менен иштешип жүргөн. Алар тамагын жасап келип берип атат. Кээ бир байкелер баягы мүмкүнчүлүктөрүнө жараша жардам берип атышат ыктыярчылар дагы. Кээ бир байкелер машинасын берген, бирөө майын куюп берип атышат шаарды кыдырганга. Биз Атбашка да Мал базарга барып келдик, ошол жакты кыдырганга дагы. Ал эми Нарын облусундагы бардык ишканалар, мекемелер жана уюмдар бир күндүк эмгек акыларын Кыргыз-тажик чек арасындагы зыянга учураган айылдарды калыбына келтирүү эсептерине которушту. Ошондой эле мындай карымдуулук кадамдарын Теңиртоолук ишкерлер да жасашты. Бөлөкбай Шеримбеков, Жеңиш Абдулдаев, Дурбек Рахманов, ЛТР, Нарын шаары.